түшүмгө жакка карап көрсөтүп берип турайын. Анан ошо суроолорду окуп кете берейин. Телеграм каналды негизи дыйкандарга жардам катары ачылып атат. Мөмөгө арналган телеграм канал болот. Ежевика, өсүмдүктөр, малина, анан кулпунай, кумуштуудай түшүм алып атат. Расходдор боюнча 1 сотка, 10 сотка, 1 гектар деп туруп эсептейбиз. Ежевика, малина, кулпунайга. Мөмө бизнес катары иштесе болобу? Бизнес катары көрсө болобу деген да бир чыгарылыш болот. Эмне кылышыбыз керек деген да бир 3-4 кеңешин беришет дыйкандар. Жердин кыртышын билбей эле, жердин анализин билбей эле, себеп оборот деген түшүнүгүбүз жок эле. Бир жакшы түшүмгө жетиш үчүн биз деген ошол жерди тандоо боюнча ар бир өсүмдүккө жерди кандай анализ кылат, ошону агрономдор менен биз жолугуп өзүнчө кыска роликтерди жасайбыз. Бул видеолорду биз уже даярдап койгонбуз. Телеграм каналга жүктөп, ушул июлдун аягына чейин катталып көрсөңүздөр болот. Мекендештер, саламатсыздарбы? AgriLife KG деген долбоор айыл чарба өнүктүрүү максатында жаралган. Биздин долбоор 3 жылдан ашык иштеп келатат. Ошондуктан биз көп ойлонуп келип, көп жыйынтыкка, көп ушундай чечимдерди алып келатып, Телеграм канал деп ачалы деп чечтик. Телеграм каналды негизи дыйкандарга жардам катары ачылып атат. Неге? Анткени деген бүгүнкү заманда дыйкандар өзүнүн үйүндө эле отуруп алып эле, телефон аркылуу эле билим ала алышат да. Өзүнө керектүү, өзүнө жерине ылайыктуу кандай өсүмдүктөрдү өстүрүш керек, ошонун бүт баарына толук маалымат ала алат. Бул телеграм канал биздики мөмөгө арналган телеграм канал болот. Негизги культуралар бул ежевика, өсүмдүктөр, малина, анан кулпунай. Мөмө көп билесиздер, ошол эле голубика бар, карагат бар, чырганак бар, көп да. Аларга убакыт келсе, алар дагы маалымат издеп, маалымат топтоп сиздерге чагылдырабыз. Бирок негизги 3 культура, ушул культура болот да. Өзүңүздөр караңыздар. Кумуштуудай болгон биздин ушу Бишкектин жанында жайгашкан Военный Антоновкада түшүм алган дыйканыбыз бар. Кумуштуудай түшүм алып атат. Аябай жакшы болуп атат деп кубанычы койнуна батпай аткан учур экен. Чын эле биз жаңы эле сүйлөштүк, аябай күндө 700-800 килограмм терилип атса, бул аябай жакшы да. 2 ай ошентип терип иштеп койсо адам жакшы эле плюска чыгат да. Эми телеграм канал боюнча сиздерге кандай маалымат болот? Телеграм каналдын негизи көптөгөн суроолор болот да. Мына ошол суроолорду азыр сиздерге окуп кетейин. Ошолордун бүт баарына кичинекей кыска видео роликтерди чыгарабыз. Бул ушул силердин берген суроолорго кимдер жооп берет? Бул тажрыйбалуу дыйкандар жооп берет. Кубанованы тааныйсыздар, ар бир суроого жооп берет. Бакыт мырза, ушул полясындабыз азыр. Мырза бар бизде. Андан тышкары дагы бир айым бар. Дагы дыйкандарды кошуп келе беребиз. Ошондуктан тажрыйбалуу дыйкандардан кеңеш алыш бул аябай жакшы ийгиликке жол да. Анткени деген телеграм каналга катталсаңыздар, сиздер билимиңер өйдөрөөк болот. Бир кадам өсүүгө жол саласыздар да. Мен азыр силерге ошол телеграм каналда кандай суроолорду, кандай видеолор чыгат деп окуп кетейин. Ошолорду коюп угуп койсоңуздар. Биринчи суроосу ежевиканын алдыңкы 5 сорту деп чыгарылыш кылабыз. Бул ежевиканын алдыңкы 5 сортуна биздин 3-4 дыйканыбыз жооп берет да. Бир видеонун ичинде 3-4 дыйкандын версиясы болот. Кийинки суроо малинанын алдыңкы 5 сорту, клубниканын, кулпунайдын алдыңкы 5 сорту. Мына Кыргызстандын ичинде жайгашкан, Кыргызстанга ылайыктуу 5 сорт айтылат негизи. Ошолор боюнча видеолор чыгарабыз. Кайсы мөмө кирешелүү деген суроо беребиз. Мынакей ошол суроого дагы ар бир дыйкан өзүнүн оюн айтат. Эми көп жылдан бери иштеп жүрүп, алар билет да кайсы мөмөдөн кандай киреше алса болот. Ошолор боюнча да чыгарылыш болот. Расходдор боюнча 1 сотка, 10 сотка, 1 гектар деп туруп эсептейбиз. Ежевика, малина, кулпунайга. Буларга ар бир өсүмдүккө өзүнчө, ар бир мөмөгө өзүнчө чыгарылыш болот. Кыска роликтер кайталап кетейин. Сбыт маселеси. Ушул сезондо сбыт маселеси кандай болду дегенде, мынакей дыйкандар түшүндүрүп берет силерге. Кандай, кайсы учурдан баштап, кандай терип, канчадан сатып, ошонун бүт баарын сиздерге калькуляция менен эсептеп беребиз. Монтип улам эле силерге түшүмгө жакка карап көрсөтүп берип турайын. Анан ошо суроолорду окуп кете берейин. Кандай суроолорго жооп болгон видеолор болот экенин билесиздер.
Ежевиканын отургузуунун 7 себеби бар экен да. Орусча айтканда 7 причин посадить ежевику деп коет го. Эмне үчүн биз ежевиканын отургузушубуз керек? Ошонун 7 себеби бар да. Малинанын 7 себеби бар. Кулпунайдын 7 себеби бар. Эмнеге биз Кыргызстанда өстүрүшүбүз керек? Мөмө бизнес катары иштесе болобу? Бизнес катары көрсө болобу деген да бир чыгарылыш болот. 1 соток канча прибыль алып келди ежевика боюнча? Мынакей биз 1 сотокту алып туруп эсептейбиз. Ар бир дыйкан айтат, мынакей мен мынча алдым, мен мынча алдым деп өзүнүн бир прибылин айтып берет да. Мынча килограмм болду, мынчадан саттым деп силерге бир математикасын келтирип беребиз. Ошондой эле малина, кулпунайга дагы ошондой жооптор болот. Анан эң жакшы прибыль алыш үчүн сөзсүз түрдө биз прибыль үчүн көп дыйкандар иштейт. Ошондуктан жакшы прибыль алыш үчүн эмне кылышыбыз керек деген дагы бир 3-4 кеңешин беришет дыйкандар. Ушундай бир видеолор болот да. Ежевиканы баштаарда эмнени билишибиз керек? 10 эрежеси бар. Ошондой чыгарылыш болот. Малина баштаарда 10 эреже, кулпунай баштаарда 10 эреже. Дыйкандын негизги 5 катасы. Каталар сөзсүз түрдө болот. Ар бир учурунда өзүнчө бир каталар болот. Сорт тандап атканда ката болот, жер тандап атканда каталар болот, дары-дармек колдонуп атканда каталар болот. Сугарып атканда айтып кеттим, түшүм жыйнап атканда, сатып атканда көп каталар кетирет да. Мына ушул негизги 5 каталарын сиздерге ушул өзүнүн жоон тери менен өткөн тажрыйба менен чогулткан каталарын силер кетирбесин деп. Ежевиканы баштаарда эмнени билишибиз керек? Эң башында биз 10 эрежени сакташыбыз керек да. Ошол 10 эреже боюнча дагы кеп болот. Малинага дагы 10 эрежеси болот. Кулпунайга дагы ошондой 10 эреже деп туруп ар бир өзүнчө видео жасайбыз. Каталар боюнча ошо каталарды кетирбеш үчүн кеңештер да болот. Ал да бир өзүнчө чыгарылыш болот да. Мен айтып кеттим жогоруда кандай каталар кетиши мүмкүн. Ошол каталарды кандай кетирет, анан кандай ошол каталарды кетирбеш үчүн эмне кылыш керек? Алдын ала ошолордун баарын көрүп туура кадамдар жасаганга ушундай видеолор жардам берет да сиздерге. Так, малинага, кулпунайга, ежевикага ар бир өсүмдүк бул өзүнчө подход керек. Ошондуктан ар бир өзүнчө видео болот. Жерди кантип туура даярдайбыз. Буга мен бир өзгөчө токтолуп кетким келет. Неге дегенде, анткени деген көбүнчө дыйкандар мына учурда мен деле ошондой болчумун. Дыйкан кезде жердин кыртышын билбей эле, жердин анализин билбей эле, себеп оборот деген түшүнүгүбүз жок эле, калий, фосфор, азот деген нерсени туура ар бир өсүмдүк өзгөчө бир азык затты талап кылат го. Ошол нерсени билбей эле отуруп алабыз дагы, ооруга чалдыгабыз, түшүмүн аса алабыз, ото чөп басып кетет. Айтор көйгөйлөр көп болот да. Ошондуктан бир жакшы түшүмгө жетиш үчүн биз деген ошол жерди тандоо боюнча ар бир өсүмдүккө жерди кандай анализ кылат, ошону агрономдор менен биз жолугуп өзүнчө кыска роликтерди жасайбыз. Тандап атканда, анализ кылып атканда кандай туура кылыш керек? Ушул ежевикага же малинага канча процент фосфор, канча процент азот, калий бериш керек? Ошонун бүт өзүнүн туура агротехнологиясын колдонгонго ушул Telegram каналда биз кичинеден үйрөтөбүз да. Албетте адистер менен, тажрыйбалуу дыйкандар менен сиздерге жакшы толук маалымат берет да. Мынакей бул эми жер боюнча жакшы видеолор чыгарабыз. Ошондуктан бир жада калса малина эмес, ягода эмес, мөмө эмес, башка өсүмдүктү эле өстүрөм десеңиздер, биздин каналга катталсаңыздар болот. Анткени деген жалпы дыйканчылыкка аябай пайдасын алып келе турган Telegram канал болот. Анализдин жердин сапаты. Үй шартында деле билип алса болот, канчалык жер кичине ылайыктуу экенин. Ошол боюнча да чыгарылыш болот да. Түшүмдү кантип көбөйтөбүз? Ошол эле малина, ошол эле кулпунай, ошол эле ежевика. Кантип түшүмдү жогору алыш үчүн ар бир өсүмдүктүн, ар бир ушундай мөмөлөрдүн потенциалы болот да. Китепте жазылган мынча килограмм берет, мынча килограмм берет деп. Биздин Кыргызстанда андан да көп бериши мүмкүн. Ошол көптөгөн дыйкан ошол деңгээлге жете албайт да. Ошол агротехнологиясын туура эмес колдонгондуктан түшүмүн аз алып калышат же оор болуп калат, кайталап кетейин. Ошондуктан түшүмүн аябай жогору алыш үчүн эмнелерди, кандай кадамдар жасашыбыз керек? Мынакей Telegram каналда ошо секреттер ачылат.
жер семирткичтер боюнча, дары дармектер боюнча сөзсүз түрдө кеңештер болот. Бир гана дыйкандардан эмес, тажрыйбалуу агрономдор да кеңештерин берет. Бул видеолорду биз уже даярдап койгонбуз. Telegram каналга жүктөп, ушул июлдун аягына чейин катталып көрсөңүздөр болот. Так, дальше. Сугаруу. Эми сугаруу деген бул өзүнчө бир наука. Сугаруу боюнча биз кыска роликтерди аябай көп жасайбыз. Тамчылатып сугаруу боюнча, арык менен сугаруу боюнча. Негизи бирок тамчылатып сугарууну өнүктүрүшүбүз керек. Ошол Telegram каналда биз сугарууга өзгөчө бир маани бергенбиз, өзгөчө бир кыска роликтер бар. Силер ошол роликтерди көрүп чыккандан кийин бир нече алдыга карап каласыздар, бир нече жыл утасыздар деген да. Бул эми биз тажрыйбалуу дыйкандардын айтканы боюнча да. Сугарууда негизги бир 3, 4, 5 ката. Аякта да ката кетет, алга өзүнчө чыгарылыш болот. Кыскасы, урматтуу көрүүчү, урматтуу дыйкандар, бизде YouTube каналды көрүп келаткандар, Telegram каналыбыз биздики платный болот, закрытый болот, бүт баары эле каттала бербейт. Чыныгы ким өсөм десе, чыныгы ким ийгиликке жетем десе, кичинекей бир огородко бөмө өстүрүп атса же чоң бизнес кылып көп жерлерге отургузуп атса, ошолорго пайдалуу болот. Же келечекте мына мен ушул мөмө менен иштеп бизнес кылам деп бир ой жүгүртүп атсаңыздар, ушул Telegram канал силерге жардамчы болот да. Деги эле дыйканчылыкта жер менен иштегендерде земледелцы деп коет. Баарына эле пайдалуу болот дейм. Кандай болбосо дагы бир 5-6 адам астыга жылат деп ишенебиз да. Telegram каналга аябай күчтөрдү көп салганбыз. Билимибизди болгон тажрыйбабызды ошол жака салдык. Ошондуктан сиздерди ошол жактан күтөбүз. Telegram канал закрытый болот. Аякка катталуу үчүн абонентский плата 200 сом болот. Бул 200 сом биздин расходторубузга эле жетет. Ошондуктан 200 сом менен ай сайына катталасыздар. Жылдын аягында биз белектерди ойнотобуз. Эми бул лотерея эмес, эч кандай мындай розыгрыш эмес. Биз бул болгону, бизде спонсорлор бар. Ушул эле дыйкандар көчөт аркылуу силерге, ушул Telegram каналга катталгандарга көчөт аркылуу белек кылабыз. Же болбосо ошо сельхозтехника саткан балдар дагы спонсор болуп бизге, ушул Telegramга катталгандарга биз чыныгы иштейм деген дыйкандарга биз белек беренге даярбыз деп атышат. Мотоблок бар ичинде, шаймандар бар, холодильниктер бар. Дыйкандарга эмне керек, ошонун бүт баары бар да. Андан тышкары мынакей чоң биздин Агростайл компания бар, ошол дагы белектерди коюп берем деп атат өзүнүн продукциясынан. Мынчалык бир 500 сом, 1000 сомдук белектер эмес, 5000, 5000, 10000 сом белектер. Андан тышкары ошол көчөт боюнча көчөттөрдүн түрү болот. Ошол эле лахнес, башка берки дагы сорттор дагы ошол Telegram каналда айтылат. Дагы жакшы сорттор бар, ошолор да таратылат. Кыскасы, бул эми ойлобоңуздар, белек эле утам деп, бул Telegram канал бизге маалымат катарга керек. Болгону жанагындай, мисалы үчүн силер тойго барсаңыздар, тойдон бир белек утуп каласыңар, же мындай жөн эле көйнөк үчүн белек алыш мүмкүнсүңөр, же тойго бийлеп катышкан үчүн белек алсаңыздар, негизги тойдун максаты белек алыш эмес, билесиздер. Бата бериш да той ээсине. Биздин деле Telegram канал негизги максатыбыз билим таратуу, дыйкандардын билимин жогорулатуу, дыйканчылыкты, айыл чарбаны өнүктүрүү. Белектер болсо, бул баягы жанагы жакшы катышуучулар болсо, ошолорго арнайбыз да. Биринчи катталууларга сөзсүз түрдө аларга да белек болот, аларга сөзсүз болот. Ошол жылдын аягында тапшырылат да, ушул жылдын аягында. Ага чейин биз ушундай күндө, күн сайын бирден видео, бирден пост, анан дыйкандар сиздер бири-бириңер менен байланыша аласыздар. Ошол жерге суроолоруңарды калтыра аласыздар. Суроолорду ошол кандай бир көйгөй силерди көптөн бери козгоп жүрсө, чечиле албай жүрсө, ошол Telegram каналга жазсаңыздар, биз YouTube канал AgriLife KG команда чыгып, тартып, ошол суроого жооп издеп, ошол көйгөйдү чечкенге аракет кылабыз. Сөзсүз түрдө чечебиз деп сөз бере албайбыз. Бирок ошондой бир болгон аракетибизди кылабыз. Билесиздер, биз 3 жылдан бери иштеп келатабыз. Дыйкандар менен дагы, агрономдордон менен дагы, ийгиликке жеткендер да бар. Ошондуктан биз Telegram каналдан сиздерди күтөбүз.